Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, Аллах Таала тутуп жаткан орозоңуздарды, жана окуп жаткан таравих намаздарыңыздарды, жана ушул айда кылып жаткан жакшы иштериңиздерди Аллах Таала кабыл кылган болсун. Бүгүнкү орозо сабактары тууралуу сабагыбызда этикаф тууралуу сөз кылабыз. Аллах Таала пенделерине ошол жүрөктөрү оңдолуусу үчүн, тазаруусу үчүн түрдүү ибадаттарды шарият кылып койгон. Мына ошол ибадаттардын жана сүннөттөрдүн бири азыркы күндө көпчүлүк адамдар кабары жок. Ошол этикаф сүннөтү болуп саналат. Азыркы кезде айрыкча мусулмандар бул ибадатка өтө кайдыгер көз караш менен карап калышкан. Этикаф тууралуу айта турган болсок, этикафтын лугавый мааниси, сөздүктөгү мааниси лузуму шей деп коет. Бир нерсени лазым тутуу деген. Бир нерсени лазым тутуу деген. Бир нерсеге байланууга айтылат. Мына Ибрахим алейхиссалам өзүнүн атасына айткан экен: "Кала ли абихи ва кавмихи ма хадихи тамаthилу аллати антум лаха акифун." Бул силер табынып алган, өзүңөргө лазым тутуп алган, сыйынып алган айкелдердин эмне пайдасы бар деп айтылган. Этикаф сөзү Кур'ан-ы Керимде келген. Мына бул жердеги антум лаха акифун, ошол силер айкелдерге, ошол буттарга сыйынып жатасыңар, табынып жатасыңар. Ошол аларга берилип, аларды өзүңөргө лазым тутуп жатасыңар деген мааниде айтылган. Эми шарияттагы мааниси, бул эми этикаф сөзүнүн лугавый сөздүктөгү мааниси. Эми шарияттагы мааниси Аллах Таалага ибадат кылуу максатта бир кишинин мечиттен айрылбай, ошол мечитке байланып, ошол мечитте болуусу назарда тутулат. Бир мумайиз болгон мусулмандын мечитти лазым тутуусуна айтылат. Мумайиз дегени ак кара балага жашына жете элек, бирок ошол 7 жаштан 10 жашка чейин, же 14 жашка чейин ошол ак караны айырмалап калгандан баштап этикафы, мына ушундай жаш балдардын дагы этикафы дурус экен. Эгер мисалы үчүн атасы менен этикафка чыга турган болсо. Эми этикафтын өкүмү сүннөт. Имам Ахмад рахимахулла айтат: "Мен бул тууралуу алымдардын бир хилафыны, карама-каршылыгын билбеймин" дейт. Анын сүннөт экени тууралуу дейт. Балким этикаф бул сунна муаккада деп аталат. Антикени сунна муаккада дегени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дайымый түрдө өзүнө лазым туткан, мындайча айтканда, эч таштабаган, дайым аткарылып келген ошол сүннөткө суннату муаккада деп айтылат. Ошол этикафтагы суннату муаккада экен. Мына Кур'ан-ы Керимде Аллах Таала "Ваттаххир байтия лит-таифина вал-акифина ва-рукка'ис-суджуд" деген. Ошол Ибрахим алейхиссаламга жана Исмайылга Аллах Таала ошол менин үйүмдү тооп кылуучулар, этикаф отуруучулар, руку жана сажда кылуучулар үчүн ширктен, күнөөдөн жана нажасаттардан тазалагыла деп вахи буйрук кылдык дейт. Мына ошол этикаф кылууну ошол Каабада Ибрахим алейхиссаламга дагы, Исмайыл алейхиссаламга дагы ошол ширктен таза ибадаттарын туткан абалда ошол Каабада этикаф ибадатын аткарууну Аллах Таала буйруган экен. Этикафка отуруу бул мусулман пендени ошол үйдөн, жумушунан, дүйнө түйшүктөрүнөн арылып, белгилүү убакытка бир ниет кылып, кайсы бир мечитте ибадат менен, дуа менен өткөрүүсү мына ушул этикаф болот. Өткөн үммөттөрдө дагы бул шарият болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга чейинки үммөттөрдө дагы этикафка отуруу шарият болгон. Эми Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде мына айтылган: "Вала тубаширухунна антум акифуна фил масажид." Силер мечиттерде этикафта отурган кезиңерде аялдарыңарга жакындык кылбагыла деген. Этикафты бузуп кое турган нерселердин бири киши этикафка отурган кезде аялына жакындык кылып койсо, этикафы бузулат. Мына Айша радиаллаху анха калат: "Кана Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам я'такифу ал-ашра ал-авахир мин Рамадан хатта таваффаху Аллах азза ва жалла." Айша небиз айтат: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Рамазандын акыркы 10 күндүгүндө этикафка отурат эле дейт. Этикафка чыгат эле. Кача ушул нерсе уланды, ошол ааламдан өтүп кеткенге чейин дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам
Аламдан өтүп кеткенге чейин, мындайча айтканда өлүмү келгенге чейин ошо мечитте этикафты уланткан. Ошол Рамазандын акыркы 10 күндүгүндө. Эми имам Зухри рахимахулла айтат, мусулмандар кызык дейт. Этикафты таштап коюшту дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинага келгенден кийин хижрат кылып, аламдан өткөнгө чейин бул ибадатты таштабады дейт. Өткөн салихиндер таштаган эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан кийин сахабаларды ээрчиген табииндер эч качан бул этикафты таштап, Рамазандын акыркы 10 күндүгүндө боло турган этикафка эч качан кайдыгери болуп караган эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол динге дават кылган, динге адамдарды чакырган, ошол дават кылуусуна карабастан, саясий иштерине карабастан, ошол жумушу көп болууна карабастан, баары бир Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам этикафты таштаган эмес экен. Эми жүрөккө аябай пайдасы бар, маанавий, руханий тараптан этикафтын ошол Аллахка ибадат кылуу максатта инсан мубах иштерди таштап, жумушун таштап, ошол үй бүлөсүн таштап, мындайча айтканда, белгилүү бир убакытка ошол жумуштарынан, ошол дүйнө иштеринен арылып, түңүлүп, ошол таштап, ошол мечитте ибадатка түңүлүп, ошол Аллахка ибадат кылуу максатта мечитте отурат. Эми этикафтын дагы өзүнүн шарттары бар. Этикафка чыгыш үчүн төмөнкү шарттар шарт кылынат. Биринчи, мусулман болуш керек. Мусулман болуш керек, исламда болуш керек. Мындайча айтканда, акылдуу болуш керек. Балагат жашына жетүүсү шарт эмес. Балагат жашына жетүүсү шарт эмес. Мумайиз дагы этикаф кылса боло берет. Мына 7 жаштагы, 8 жаштагы, 10 жаштагы болот эле. Балагат шарт эмес. Ошол эркектик, мындайча айтканда, эркектерге гана шарт эмес. Аялдар да этикафка чыкса боло берет. Эгер фитнадан алыс болсо, мечитте атайын аялдар үчүн бир жер боло турган болсо, анда этикафка чыгып отурса боло берет. Фитнадан алыс болсо, аялдардын кирип чыккан жери аралашпай, эркектерге аралашпай, мына ушундай өзүнчө боло турган болсо, мына ушул дагы боло берет. Эми акыл болуш керек. Мындайча айтканда, жинди, акылы жок адам этикаф кылуусу дурус эмес. Эми андан кийинкиси, экинчиси ниет. Ниет кылуу керек. Сөзсүз этикафты ниет кылуу керек. Төртүнчүсү мечитте болуш керек. Намазханаларда болбойт этикаф. Мечитте болуш керек. Эми мечитте кандай? Жамаат намазы окулуп, 5 убак намаз окулуп турган мечитте болуусу керек. Дагы алымдар бир нерсени шарт кылып, кээ бир алымдар ошол мечитте жума намазы окулуп турган мечит болсо жакшы дейт. Жума намазы окулган мечит жана 5 убак намаз окулуп турган мечитте этикафка чыгуусу мына ушул шариятка ылайык, максатка ылайык болот экен. Эми андан кийинкиси, бешинчиси, эми хадасул акбардан таза болуш керек. Этикафка чыккан адам, мындайча айтканда, жунуптуктан таза болуш керек. Жунуптуктан таза болуш керек. Жунуп, хайзы келген, этеккири келген аял, жунуп болуп калган эркек киши, жунуп болуп калган аял киши, жана хайзы келип калган аял киши этикафка чыгуусу дурус эмес. Эми этикафка чыкканда сөзсүз орозо шартпы же шарт эмес? Бул маселе алымдар ортосунда талаш. Бирок кээ бир алымдар этикафта орозону шарт кылат, кээ бир алымдар шарт кылбайт. Бирок этикафта жалпысынан орозо шарт эмес. Ушул туура пикир. Буга далил бар. Анна Умар кала я Расулуллах алейка инни назарту ан а'такифа лейлатан фил масджидил харам фил джахилия, факала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам ауфи биназрик. Умар радиаллаху анху айтат: "О Аллахтын элчиси, мен ошол жахилият убагында, жахилият заманында Масжидил Харамда, Кабада бир түн этикафка отурам деп назыр кылганмын. Өзүмө өзүм бир ибадатты, ошол этикафты лазым кылып алган элем. Ошону эмне кылайын дегенде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам назириңди аткар дейт. Ошол убада берген нерсеңди, ошол назир кылып койгон ибадатыңды аткар дейт. Ауфу би назрик. Эми ошол этикафыңды аткар дейт. Эми мына ошол хадиске көрө Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам этикафыңды аткарган, ошонун үстүнөн чыккан, берген убадаңдын үстүнөн чыккан дегенде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам орозо тутуп отур деген жок. Мына ошол хадиске көрө кээ бир алымдар Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Умарга назириңди аткар, ошол этикафка берген назириңди, назир деген билесиздер, назир дегени жанагы назир эмес, ал назир дегени бир инсан бир иши бир оңунан келсе, мисалы үчүн аялым төрөсө, же ушул оруудан айыксам, же ушул ишим жакшы болуп кетсе, 10 күн орозо кырмат берем, же 2 күн этикафта отуруп берем, же баланчыларга, кедейлерге 10 кедейге жардам берем деп мына ушундай өзүнө милдет болбогон ибадатты өзүнө милдет кылып алат. Ошол иши оңунан чыккан мусулмандар
кейін ошол иши оңынан чыккандан кийин ошолун аткаруусу парз болуп калат. Мына ушул назир дейт. Мына ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Умар радиаллаху анхуга ошол назир, ошол берген назир этикафыңды аткар деп айтканда орозону шарт кылып айтпады дейт. Эми кээ бир алымдар не орозону шарт кылышат, кээ бир алымдар шарт кылышпайт, бирок туурасы жалпысынан этикафта орозо шарт эмес. Эми этикафтын азыны көбүнү чеги барбы десе, этикафтын не ошол аз гана убакыт болсо да этикаф кылса боло берет. Аз гана убакыт болсо дагы этикаф кылса боло берет. Мечитте 2 саат отурса, же 1 саат отурса, эми эң абзели бирок 1 саат отурганга, 2 саат отурганга бир хадистен же бир сахабалардан бир далилди билбейт экенмин мен, бирок этикаф ошол 1 саат болсо дагы, 2 саат болсо дагы боло берет. Абзели, эң абзели. Мына Умар радиаллаху анху хадисинде келгендей, 1 күн же 1 түн болуш керек. Эң абзели мына ушул. Эми бир мына ушул эң аз ушул. Эми этикафтын эң абзел убакыты, эми эң абзел этикаф десек деле болот. Этикафтын эң абзел убакыты бул Рамазандын акыркы 10 күнүндөгү, күнү менен түнүндөгү этикаф. Мындан башка убакытта дагы этикафка чыкса боло берет. Бирок эң абзели, эң акыркысы, эң жакшысы ошол эң абзели Рамазандын акыркы күндөгү этикаф. Анткени мына ушул акыркы 10 күндүктө кадыр түн бар. 1000 айдан жакшы болгон кадыр түн бар. 1000 айдан жакшы кадыр түн бар. Ошол этикафка чыккан кезде мына ушул кадыр түнгө күбө болот киши. Эми ушул этикафка чыккан киши адамдар менен мамилени үзөт. Мындайча айтканда, эми бүтөлө үзүп таштап айткайм, үзүлүп адамдарда мамилени үзүлүп, Аллах гана менен болот деген эми Аллах менен гана болот. Намазды көбөйтсүн, зикирди көбөйтсүн, Аллахка ибадат кылат, анан Куранды көп окуйт, пайдасыз нерселерди не таштайт. Ошол жана ошондой эле мындайча айтканда пайдасыз нерселер менен алектенип отуруу этикафтын максаттарына туура келбейт дейт алымдар. Анан этикафка чыккан адамды жакындары, достору зыярат кылып келсе болот. Балдары, аялы зыярат кылып келсе болот. Ошол бир заман сүйлөшүп отурса болот, бир убакыт сүйлөшүп отурса болот. Этикафка ошол келгенди зыярат кылып келсе, бир убакыт сүйлөшүп отурса болот. Буга далил Сафия уммул муъминин, муъминдардын энеси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аялы Сафия айтат. Кана Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам муътакифан فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني. Бул аял айтат, пайгамбарыбыздын энеси, пайгамбарыбыздын аялы, пайгамбарыбыздын аялдары биздин энебиз болот. Вазважу уммахатухум. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тууралуу аялдары тууралуу Аллах таала Ахзаб сүрөсүндө анын аялдары энеңер болот дейт. Эми ушул аял айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам этикафта отурган кезде мен аны зыярат кылып келет элем дейт. Анан бир түндө зыярат кылып келет элем, аны менен не сүйлөшүп отурат эдем дейт пайгамбарыбыз менен. Кийин анан мен турсам, пайгамбарыбыз дагы туруп, мени артымдан күзөтүп үйүмө чейин алып келип коет эле дейт. Мына ушул жакынына күзөтүп чыгарып койсо болот, мечиттин сыртына жолго чейин, мына ушундай жакыны келсе. Эми мечиттен себепсиз чыгуу этикафты бузат. Жөндөн эле себепсиз чыгып, тияк-бияк басып жүрүп, анан Ошскиге барып келип, Аламединскиге барып, мен этикафта деген бузулат мындай этикаф. Мечитте лазым тутуп отурат, чыкпай отурат. Буга сабыр керек. Анан тияк-бияка чыгып сүйлөшүп, телефонду ташташ керек этикафта, айрыкча. Эң убакыт зарыл болсо гана сүйлөшүш керек. Анан кечке YouTube'да отуруп, кечке Facebook'та отуруп, анан бул этикафтын максаттарына туура келбейт экен. Эми дагы Айша энебизден хадис келет. Ана Айша радиаллаху анха калат. Айша энебиз айтат: "Ва ин кана Расул саллаллаху алейхи вассалам ла юдхилу алейя ра'саху ва хува фил масjid." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мечитте этикафта отурган кезде но башыны чыгарат эле дейт. Мечиттен башыны чыгарат эле. Мечиттен башыны чыгарат эле. Үйү жакын болгондо фаураджируху, башыны тарап коет элем, жууп коет элем дейт. Ва кана ла ядхулул байта илля хажа илля ли хажа. Үйгө кирбейт эле дейт пайгамбарыбыз мечиттен чыгып. Бирок ажатындайча айтканда, кажет болуп калса, муктаждыгы болуп калса гана кирет эле дейт. Иза кана муътакифан, этикафта отурган абалда дейт. Эми этикаф сүннөт. Ана ушуну дагы жакшы билейли. Себепсиз чыккан болбойт. Мисалы үчүн мечиттин ичинде усулга мындайча шарт жок болсо, тамак жегенге рухсат берилбесе ичинде, анан тамак берилбесе мечитте, анда сыртка чыгып жеп келсе болот. Мечиттин ичинде уктоого рухсат берилбесе, анда сыртка чыгып кичине уктап келсе болот.
Мына ушундай муктаждыктар болсо, анда не чыкса болот? Бир муктаждык болуш керек. Зарыл бир муктаждык болуш керек. А жөндөн жөн эле себепсиз эле тияк буяка басып чыккан болбойт. Анан этикаф сүннөт болуп саналат. Эми дагы бир айтып кое турган нерсе, сүннөттү деп важип ташталбайт. Эми кээ бир адамдардын үйүндө оорукчан энеси бар, атасы бар, же балдары ага муктаж, ал чыгып кете турган болсо, балдары не материалдык жактан же экономикалык тараптан кыйналып калуусу мүмкүн. Аларды камсыздоо важип болуп саналат. Мына ошондуктан мына ушуну дагы алымдар эскертет, ошол үй бүлөнү дагы карап, камсыздап, ошол муктаж болбогондой кылып чыгуу керек этикафка дагы. Анан таштап коюп, силерди Аллахка тапшырдым деп эле анан бир тыйынсыз таштап чыгып кетүү, бул этикафтын максаттарына, шарият максаттарына туура келбейт. Мына ошондуктан мына ушул нерсеге дагы көңүл буруу керек. Анан мисалы үчүн ата-энесин таштап чыгып кете турган болсо, ата-энеси ооруп турган болсо, же муктаж боло турган болсо баласына, ата-энени кароо, камсыздоо, бала чаканы камсыздоо важип болуп саналат. Ал эми этикаф сүннөт болуп саналат. Анан бул акыркы Рамазандын акыркы 10 күндүгүндөгү этикафка чыга тургандар. Эми мисалы үчүн бир күн, бир түн дагы этикаф боло берет. Мисалы үчүн багындатта киресиз дагы шамдан кийин чыксаңыз болот. Күндүз бою отуруп, анан же ошол асырдан кийин келип шамда кирип кетип, эмне багындаттан кийин чыгып кетсеңиз болот. Мына ушундай этикафтар дагы бар. Бирок жанагындай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам акыркы 10 күндүктө отурганда этикаф, бул кээ бир шарттар каттуу талап кылынат. Башка этикафта деле ушундай шарттар талап кылынат. Бирок мына ушул нерсеге көңүл бурулса, ошол ибадаты ибадат, этикафы этикаф болот. Мына ушул этикаф тууралуу кыскача маалымат, иншаллаху таала дагы бул тууралуу дагы айтабыз маселелерди. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука.